Кыргыз патент тарабынан интеллектуалдык менчик укуктук жактан коргоого алынган. Мурдагыга салыштырмалуу кийинки жылдары товардык белгилерди алуу 50%, ал эми автордук күбөлүктөргө ээ болуу 17%га өскөн. Мекеме жетекчиси интеллектуалдык менчикти баалоону укуктук жактан коргоо акыркы убактарда элдин маданиятына айлангандыгын айтат. Буга чейин Кыргыз патентте 83 миңден ашуун менчик коргоого алынган. Айрым өлкөлөрдө, мына Америка Кошмо Штаттарында, башка өнүккөн өлкөлөрдө бул кадыресе мындай таасирленген көрүнүш. Эми ошо Кыргызстаныбызда дагы келечекте биз ошондой үмүт кылып атабыз. Бул ишкерлерибиздин тенденциясына караганда, азыр көрүп атасыздар, урматтуу президентибиз тарабынан кандай мындай бир шарттар түзүлүп атат. Биз ошол шарттарды ошо интеллектуалдык менчик жаатында дагы мындай бир жакшыраак пайдалансак деп ойлойбуз да. Бүгүн аялдардын ушу жаратмандыгы жөнүндө, балдарыбыздын, окуучу балдардын, ошондой эле биздин жогорку окуу жайдагы мугалимдердин, студенттердин жаратмандыгын көптөгөн долбоорлор менен колдонулуп атпайбы? Эгерде ошондой ойлоп табуучусу болсо, ойлоп табуучулук аракети болсо, алардын ишин монетизация, коммерциализация жасоо боюнча дагы бүгүн шарттар минимум болсо да түзүлүп атат. Муну минимум деп айтканга кандай болот, бирок биз 1 миллион сомго чейин каржылаган долбоорлорубуз бар да. Мындан сырткары алардын ишин дагы жакшыртуу максатында трансфер технологиялар институтун калыптандырдык, офисин. Интеллектуалдык менчикти жана укуктук негиздерин түшүндүрүү боюнча Кыргыз патенттин кызматкерлери тарабынан иштелип чыккан лекциялар, атайын курстар өткөрүлүп жатат. Ойлоп табуучулар, инноваторлор үчүн буга чейин ар кандай долбоорлор иштеп, бир топ ийгиликтерге жетишилген. Бул жылы дагы 100 идеяны камтыган атайын долбоор даярдалууда. 100 идеяда бул эми жоболору жакындаганда биз дагы сиздер менен бөлүшүп айтабыз. Бул негизинен ушул биз 100 идеяны камтыган конкурс, мындайча айтканда, жаратмандык аракетинин бир презентацияларын уюштурабыз. Анын албетте бул каржылоо жагы, ошол идеясын биз каржылап беребиз. Ошол 100 идея келсе, ошолордун кандайдыр бир бөлүгүн биз ошо каржылоого алабыз да, биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликте. Биз азыр ошо өнөктөштөрдөн финансылык каржылоону, мындайча айтканда, чечкени калдык. Биз жакынкы ушу балким 3-кварталдарда, сентябрь айларында, балким ага чейин ушундай бир ири чоң долбоорубуз болгон турат. Ойлоп табуучулардын укугу бузулбашы үчүн Кыргыз патент аларга мыйзамдарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Патент алуу үчүн кайрылган жарандар өтүнмө толтурушат. Андан соң анын эмгегине сыпаттама жана чиймелерин берет. Жеке жарандарга 90% жеңилдетүү бар. Патент негизи мөөнөтү 20 жылга берилет. Бирок бул жалпы мөөнөтү да, корголочу мөөнөтү. Бирок муну жыл сайын патенттин коргоодук документин төлөп турат да. Поддержание патента в силе деген акча алымын төлөп турат. 20 жылдан кийин бул жанакындай коомго өтүп кетет да, общественное достояние болуп кетет да. Анан өзү негизи патент бул корголочу документ, бул Кыргызстан аймагына эле жарайт да. Бул керектүүлөр ойлойт да, мен патент алдым болду, бул дүйнө жүзүндө эч ким мындай чыгара албайт депчи. Керектүү объекттер бар, мисалы товардык белги, бул менин мөөнөтү чектелгисиз да, бул ар бир 10 жыл сайын мөөнөтүн узарта берет да, чексиз да. Ойлоп табууларга мөөнөтү чектелген да. Ошондой эле өнөр жай үлгүлөрү, мисалы, өнөр жай үлгүлөрү 25 жылга жалпы мөөнөтү, бирок ар бир 5 жыл сайын мунун мөөнөтүн узартып туруш керек да. Ойлоп табууга жыл сайын мөөнөтүн узартып туруш керек. Адистин айтымында патенттөө салык кызматында да бар. Бир топ жарандар аны менен алмаштырып да алышат. Негизи дүйнө жүзү боюнча бул корголочу документ да. Бул мамлекеттик корголочу документ. Бул ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөргө жана селекциялык жетишкендиктерге ошол патент берилет да. Корголочу документ. Биздин ошол Кыргызстанда ошол салык инспекция менен көп адаштырат. Анткени биздин ишкерлер жанагы өзүнүн ишин баштап атканда салык инспекцияга кайрылып, ошол предпринимательский деятельность иштеп атканда ошол патент алышат да. Бүгүнкү күнгө чейин интеллектуалдык менчик жана инновациялар агенттигине 100гө жакын адам патент алуу үчүн арыз беришкен.
алардын көбү айыл чарба жана өнөр жай тармактарынан. Клара Кудайбергенова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй.